Сел жүрүп кетип, эмне болот деп коркуп околжуп турабыз. Патила Сабыркулова Момбеков айлаймагындагы Бостон айылында жашайт. Өткөн айда жүргөн селден улам анын коро жайын, үйүнүн 2 бөлмөсүнө чейин суу кирип, дубалдарын жараксыз абалга келтирген. Бирок учурунда турак жайын камсыздандырган үчүн келтирилген чыгымдарды мамлекет төлөп берген. Селден дагы деле тазаланганыбыз жок. Турат ошого күндү эле ошо тырмаланып аяк биягын кылабыз, чарчайбыз, дем алабыз, кайра туруп кылабыз. Ошентип келейтабыз. Селдин асты эшиктин астында бүтүн үйүп койдук, ташыган турпактар турат, дагы эле ташып атабыз. 16-жылдан бери камсыздандырып келейтабыз биз. Анан эми камсыздандыргандын пайдасы тиет экен, эми ошо бизге өкмөт 68 000 акча бөлүп берди. Эми ошонун ремонттон өткөзөбүз деп турабыз. Пайдасы тиет экен, камсыздандырыш керек экен. Элдерди айтат элем, бардыгы камсыздандырып койсо жакшы экен. Сабыркулованын үйүнөн сырткары бул Бостон айылында 100гө жакын үйдүн короосуна суу кирген. Маалыматтарга караганда алардын ичинен 63 турак жай камсыздандырылган. Андан сырткары ошол эле күнү Нокен районундагы дагы 3 айылга Камитерим, Эски Кочкората жана Кызыл Жылдыз айылдарында сел жүрүп, жалпы 300дөн ашуун үйдү каптаган. Ушул учурда камсыздандыруудан өтүп, жараксыз абалга кептелген үйлөргө мамлекет каражат төлөп берүүдө. Бардыгы такталып чыкканда короосуна киргендер бар, анан үй турак жайга киргендерге 12 турак жай камсыздандыруудан премия ала турган болуп эсептелген. Азыркы учурда 2 үйгө турак жай камсыздандыруудан акчаларын алышты. Акчаларды үй турак жайдын абалына карап акчалар бөлүнүп берилет. Турак жайды камсыздандыруудан өткөрүү жарандардын кызыкчылыгын камсыздоо максатында ишке ашып келет. Анткени кырсык болгон учурда компенсация алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Айталы, быйылкы жылы катталган селдин кесепетинен улам буга чейин Жалал-Абад облусунда 20дан ашуун камсыздандырылган үйгө каражат төлөнмөкчү. Алардын басымдуу бөлүгү Нокен районунда. Турак жайына зыян келтирген үй Токтогул району боюнча 1, Аксы району боюнча 2, Ала Ок боюнча 2 үй. Калган үйлөргө королоруна кирген, үйгүн турак жайга зыян келген эмес. Майлы Суу шаарында дагы ошо Көкташ деген айылдан сел аккан. Көкташ деген айылда бир эле үй авариялык абалга келип, азыркы учурда 109 000 акча ремонтуна бөлүнүп берилди. Камсыздандырылган үйлөрдүн сандары такталып чыккан. Барып мониторинг жүргүзгөнбүз. Баарын карап чыгып, ошо такталып, ошо азыр учурда бардыгын документтери комиссияга берилди. Жакынкы күндөрдө акчалары кайтарылып төлөп берилет. Жалал-Абад облусунда жалпы 197 000ден ашуун турак жай болсо, быйылкы жылдын эсеби менен анын 14 484 камсыздандырылган. Маалыматтарга караганда бул көрсөткүч республика боюнча алдыңкы орунду ээлейт. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Нокен району.